Ош мамлекеттик университетинде башка окуу жайларга да үлгү боло турган жакшы бир көрүнүштөр бар. Өзгөчө кафедралар тараптан аткарылып аткан иштерди биз сыймыктануу менен башка жамааттарга мындай жар салганга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деп эсептейбиз. Ошондой мыкты кафедралардын бирөөсү бүгүнкү биздин студиянын коногу болот. Тагыраак айтканда, Ош мамлекеттик университетинин педагогика кафедрасынын башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты Гүлмүрөжке Жутанова. Куш келипсиз. Рахмат. Биз жана жогоруда айтып кеттик, ушу биз өзүбүздөгү тажрыйбаны мүмкүн болушунча жайылтсак, башкаларга да бир өрнөк болот экен да. Мен сиздин кафедрада болгон иш-чараларга мындай көз салып, социалдык тармактардан да, анан өзүңүз менен да сүйлөшкөндө көп долбоорлор жөнүндө айтып каласыз. Бүгүн сизди биз көбүнчө ушул иш-аракеттердин айланасында кеп калайлы деп чакырдык да. Биз сөздүн башында университет ошо кипай аныктап, ар бир кафедрага өзүнчө милдеттенмелерди койгон. Ошол жөнүндө сөз баштасак, бүгүнкү күндө кафедрада ошол жалпы жамаат менен биргеликте кандай демилгелер, иштер болуп атат? Рахмат. Алгач ушул жерге чакырып, атайын биздин педагогика кафедрасына көңүл бөлүп, эфирге чакырганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте биздин Ош мамлекеттик университети, университеттин жетекчилиги ар бир университеттин факультеттерине, кафедраларына атайын приоритеттүү милдеттерди койгон алдыбызга. Мына ошол милдеттердин алкагында ар бир кафедра өзүнүн милдеттерин, ишмердүүлүктөрүн ылайыкташтырган план иштеп чыгышкан. Биздин педагогика кафедрасында ошондой милдеттерди иштеп чыктык. Ошол милдеттерибизди ар бир кафедра мүчөсүнө тааныштырып, ошол маселелерди алдына койдук да. Бизде эң негизги биринчи кезектеги маселе учурда илимий ишмердүүлүктү, илимий изилдөө ишмердүүлүгүбүздү биринчи орунга коюп атабыз да. Мына ушул тармакта караганда эл аралык деңгээлдеги индекстелген журналдарга макалаларыбызды жарыякка чыгаруу маселеси, анын ичинен Scopus'ка, Web of Science'ка, RINS'ке чыгаруу маселесин колго алдык акыркы жылдарда. Мына учурда мисалы быйылкы жылы биздин кафедрада ар бир мисалы 3 жылдын ичинде профессорлор 3 макала Scopus'тан чыгаруу, доценттер 3 жылда 2 макала чыгаруу, улуг окутуучулар 1 макала чыгаруу деп койгонбуз. Учурда ушунун үстүндө эмгектенип атабыз. Мына быйылкы жылы жакшы коюлган макалаларыбыздын бир тобу, мына жарым семестрдин ичинде эле 6 макалабыз чыкты. Дагы 6 макала, 6-7 макалабыз берилди. Уже биз күтүп атабыз, чыгат деген үмүттө туруп атабыз. Андан сырткары RINS'ке берилген макалаларыбыз байма-бай чыгып атат. Бир эле автордун 3-төн 4төн макаласы чыгып атат. Мына ушул жактарын колго алып атабыз. Анан экинчиден биз мобилдүүлүк маселеси. Биз сыртка эл аралык деңгээлге чыгышка аракет кылдык кафедра педагогика. Биз ушул жакынкы өлкөлөрдөн Өзбек Республикасында, анын ичинде Андижан областында жайгашкан Андижан университетинин, анын ичинде экономика педагогика факультети менен тыгыз иштештик. Ал жерде эл аралык деңгээлдеги сабактарды өткөнгө жетиштик биргеликте. Андан сырткары Казак Республикасынан, ал жактан дагы Назарбаев университети менен карым катнашты жакшы түзүп алдык, мобилдүүлүк тажрыйба алмашып барып келдик. Абай университети Алматыда жайгашкан, Абай университетине барып келдик. Ал жерде дагы жакшы тажрыйбаларды алмашып, биргеликте долбоорлорду иштөө маселелерин алдыга койдук. Ошол эле Алматыда жайгашкан Кыз келиндер университетине барып, ал жерде конок лекцияларды окуп келдик. Айтылган университеттерде биз барып конок лекцияларды, семинар, тренингтерди өткөрүп келдик. Ошол жанагы Андижан, Наманганга барып дагы ал жерде да эл аралык конференцияларына өзүбүздүн макалаларыбызды окуп, алардын акпаратынан интервью берген деңгээлге жетиштик. Андан сырткары ал жакта да конок лекцияларды, семинар, тренингтерди өтүп, кайра аларды чакырып келип, алар да бизден ошол семинар, тренингтерди өтүп, ошол алакырда эки тараптуу иш аракет жүргүзүүчү ошол биз барган университеттин педагогика кафедралары менен эки тараптуу келишимдерди түзүп келдик. Менин оюмча мына ушул иш аракеттерибиз эң негизги деп эсептелип калды бизде. Андан сырткары биз учурда кафедра министрликтен бизге берилген ошол конкурстар жарыялап атат. Ошол конкурстарга өзүбүз кафедра педагогика
долбоорлорду сунуштадык. Учурда берилген долбоорубуздун эмнеси жыйынтыгы келе элек, күтүүдөбүз, насип кылып буюрса. Анан дагы долбоорлорду аракеттенип атабыз. Мына Ош мамлекеттик университетинин конкурстарына да катышайлы деп туруп атабыз да. Башка университеттер менен алака кылганыбызда, алардын ушу макала жазганыбызда көбүрөөк ошолор менен биргеликте монографияларды жазганга, коллективдүү монография жазгандарга, окуу куралдарды бирге чыгарганга ушу сүйлөшүп атабыз. Анан ушу жакынкы учурларда дагы жакшы бир пландап атабыз. Учурда биздин кафедра педагогика ушул бүтүн педагогикалык багыт жана педагогикалык эмес багыттагылар менен ишмердүүлүгү жүргөндүгүнө байланыштуу ушул факультеттин студенттеринин ичара ар дайым ар тараптуу долбоорлор менен иштейбиз. Мына ошол долбоордун бири болгон азыр учурда интеллектуалдык таймаш буга чейин да колго алып келгенбиз, бирок быйылкы жылы дагы ошондогудай Ош мамлекеттик университетинин ичинде өткөрүп, андан кийин учурда сүйлөшүүлөр болду, жобосун иштеп чыктык. Аны биз жетекчиликтен тигил сунуш берип туруп, алардын макулдугун алдык. Жеңген командалар менен насип кылып буюрса Ташкентке барып, Ташкенттин университеттери менен биргеликте ушул интеллектуалдык таймашка катышып келели деген бир үмүттү туруп атабыз. Ошону университеттер менен азыр сүйлөшүүлөр болуп атат да. Андан сырткары биздин кафедрабызда ишмердүүлүктү баардык факультеттер менен түзгөнүбүз үчүн бизде мына аккредитация рейтинг маселесине келгенде ал жерде бир топ пункттуу да. Анан биздин кафедра тейлөөчү кафедра болгон үчүн кайсы факультетке жылда аккредитациядан өтсө, ошол аккредитацияда биз чогуу өтөбүз да. Чогуу өтүү үчүн ошол факультеттин программалары менен биргеликте иштейбиз. Ал программалар учурдагы заманбап өзгөртүүлөр киргизилген программалар. Биз ошол программалардын адистикке ыктап туруп программаларды түзөбүз. Анан ошол ишмердүүлүктөрүбүздү аткарууда дагы бир топ критерийлердин негизинде иш аракет жасайбыз да. Анан ошол акыркысында сапат канчалык деңгээлде болду экен деп анкеталарды жүргүзөбүз, сурамжылоолорду жүргүзөбүз. Анан ошонун алкагында факультеттердин берген сунуштарын эсепке алып, ошого жараша иш аракеттерди жасайбыз. Мындан сырткары биз мектептер менен педагогикалык практикага чыгабыз. Мына ошо педагогикалык практикага чыкканда дагы барган студенттердин мектепке баргандагы ишмердүүлүгү кандай болду дегенге дагы бир топ атайын натыйжа көрсөтө турчу атайын көрсөткүчтөргө аныктаганбыз. Ал көрсөткүчтөр кайсыл? Мектептеги мугалимдер, кабыл алган мугалимдер канчалык деңгээлде биздин студенттерге ынанды сапатына. Барган студент ошол мектептин сапатына канчалык деңгээлде ынанды. Андан кийин ага барган методисттердин жасалган ишмердүүлүгүнүн сапаты канчалык деңгээлде болду. Мына ушуга ылайыкташтырып биз атайын педагогика кадрасы атайын анкетанын суроолорун иштеп чыгып, сурамжылоолорду биз атайын ошону электрондук вариантта Google формасында беребиз. Анан ошол жерде өздөрүнүн сурамжылоолорунан кийин ошонун жыйынтыктары келет да, анан жылда биз жыйынтыктоочу конференция өткөрөбүз. Жыйынтыктоочу конференцияга биз келишим түзгөн биринчи жолу колго алганбыз 21-жылы. Ошол мектеп менен ЖОЖ биргеликте иш аракет жасаш керек деген атайын долбоор, ЖОЖ менен мектеп келечекти бирге курат деген атайын бир долбоорду сунуштаганбыз. Ошол долбоордун алкагында бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып иш аракет жасайлы депчи. Анан ошол ишмердүүлүктү жасаганыбызда биз ошол конференцияны өткөргөнүбүздө мектептин методисттерин чакырабыз. Тарбия иштери боюнча жооптуу директорлорду чакырабыз. Директорлордун өздөрүн чакырабыз. Андан факультеттин жалаң методика кафедралары менен биргеликте иш аракет жүргүзөбүз биз. Ошол методика кафедрасынын методисттерин чакырабыз. Анан студенттердин ошол жактагы иштеген ишмердүүлүктөрүнүн баардыгын экранга коюп, анан ошол экранга коюлгандан кийин ким канчалык деңгээлде кандай иш аракеттерди жасады деп туруп, ошол экрандан биз бүтүн жоопторунун канчалык деңгээлде студенттер кантип жооп берген, мугалимдер кантип жооп берген, методисттер кандай жооп берген деп туруп, мындагыдай кылып жүргүзүп коебуз. Жүргүзүп аткан жерде мисалы Киров мектеби, мисалы үчүн Барпы мектеби боло турган болсо, өздөрүнүкүн жазып, ар бирин карап эсептеп отурат да, анан өздөрүнүн кайсыл жактарынан күчтүү экен, кайсыл жактарынан алсыз экен. Ошодон алардын айтымында, берген комментарийлеринде биздин студенттерибиз кайсыл жактан күчтүү, кайсы жагынан төмөн болуп атат. Биз кайсы жактарга көңүл бурушубуз керек
керек экен, эмнени колго алышыбыз керек экен деген маселелерди ушул карап туруп жылда биз ошондогу да көрсөткүчтүн алкагында иш аракет жүргүзөбүз да. Андан сырткары биз кафедра Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын педагогика кадралары менен тыкыз байланышта иштейбиз. Алар менен биргеликте долбоорлордо кафедра башчылары бүтүн болгон ишмердүүлүгүбүздү биргеликте жасоого, анан бири-бирибизге барып ал жерден ишмердүүлүгүбүздү тажрыйба алмашабыз. Кимибизде кандай ийгилик болуп аткан болсо чогуу ошол жерге барып колдоо көрсөтөбүз. Эгер ал жерде бир симпозиум өтүп атса, форумдар өтүп атса, конференциялар өтүп атса, бирдиктүү ушу атайын бир эмне ачып алганбыз, группа ачып алганбыз, ошол жерде бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибизге ушундагыдай колдоо көрсөтүп турабыз. Эгерде биз эл аралык деңгээлге чыкса, чогуу барганга аракет жасайбыз. Анан эң жакшы жагы биз жөнүндө дагы ой пикирди уккубуз келет да. Ошон үчүн биз ошол мына мен кафедра башчы болгондон баштап биринчи жолу 21-жылы ушу Facebook баракчасын ачканбыз өзүбүз атайын. Facebook баракчасына ай сайын жасалган иш аракетибиздикин айына отчетун жазып турабыз. Ким кандай кипай боюнча иш аткарып атат, коом менен кандай иш аракет жасап атабыз, кандай билим берүү мекемелери болобу, билим берүү эмес мекемелер болобу, коомчулукта кандай көйгөй болуп атат, ошол көйгөйлөрдү чечүү маселесинде аралашыш. Анан биздин кафедра жөнүндө дагы кандай ой пикирлер айтылат экен, студенттердин өздөрүнөн комментарий жазыңыздар дейбиз. Мына ушул иш аракеттерди беребиз да, алардын жазган комментарийине биз ушу көңүл буруп, анан ошого жараша аракеттерди жасайбыз. Андан кафедрада дагы бир жакшы колго алынган маселе, биз эми акыркы учурларда өзүңүз билесиз, тарбия маселесин эң негизги орунга коюшубуз керек. Биздин президентибиздин бизге койгон милдети, айрыкча тарбия концепциясынын иш жүзүнө ашыруу боюнча мына ушуну колго алып биз мектептерде дагы долбоорлорду, мисалы үчүн улуттук баалуулук тарбиянын казынасы деген долбоорду сунуштадык да. Ушул долбоордун алкагында өзүм баш болуп мектептерге барып, атайын таймаш формасында, ар түрдүү формаларда биз тарбиялык иш-чараларды өткөрүп атабыз. Буну дагы колго алдык. Бизде кафедранын ар бир мүчөсү ар бир семестрде кур дегенде өздөрүнө бөлүнүп берилген мектептер бар, атайын келишим түзгөн мектептер. Ошол мектептерге барышып, ошол жерде кимге ошол мектептерде тарбиялык жагынан болобу, коомдук жагынан болобу, кадырдык маселедеги көйгөйлөр жаралып аткан маселелер болобу, кайсы кандай маселе болбосун, ошол маселелерди, ошол жоопту куратор чечип бере турган ишмердүүлүктү колго алганбыз. Бул дагы мен сураштууларыма караганда учурда биздин кафедра ушул маселени колго алганбыз, бизге натыйжа жакшы берип атат да. Анткени мына биринчи жолу биздин кафедра, биздин башка биз диссертациялык кеңештер менен да иштейбиз. Биздин кафедрада 13.00.01 тигил илимге ийгиликтер жаратууга аракет жасап аткан биздин аспиранттарыбыздын баардык факультеттерден өздөрүн биздин кафедрадан талкуудан өтүп кетишет да. Мына ошол талкуудан өтүп кеткен кафедралар менен аспиранттар менен иш аракет жүргүзүү үчүн биз жакындан ошол диссертациялык кеңеш менен иштешебиз да. Ал жакта болуп аткан жаңылыктар, учурдагы биздин кафедрадын тигил окуп аткан магистранттарыбыз, аспиранттарыбызга жакындан жардам берүү үчүн атайын ишмердүүлүктөрдү уюштурабыз. Ал үчүн атайын атын кашкасында таанылган профессорлорду чакырабыз. Алардан ушу жакындан берип туруп, алардын ой пикирлерин да угуп, анан биздин кафедрада дагы биз кадрларда тигил алмашуу дейбизби, кандай дейбиз, биздин кадр маселесине дагы көңүл буруп атабыз. Ошондо биз жаштарды алсак, ошол жаштардын аспирантурага тапшырышы, анан ошол жаштар аспирантурага тапшырганда жетекчи алыш керек да. Жетекчисин алганда алар каяктан издеп отурат деген кыйынчылык жаратпасын деп кафедрага ошон үчүн биз ошол диссертациялык кеңеште аттын кашкасында таанылган профессорлорубузду анан биз сунуштап, ошолорго биз аспиранттар менен камсыздайбыз дагы. Анан кайра
алардан да кипай сурайбыз да. Канчалык деңгээлде, канча жылдын ичинде биздин ушул жаш окумуштуубузду илимдин кандидаты же илимдин доктору кыла аласыз деген суроолорду коебуз. Ал эми өзүбүздүн аспиранттарыбызды учурдун талабына ылайык канчалык деңгээлде ушул кипай боюнча канча макала жарыяладың, аспирантурада кандай экзамендерди тапшыра алдың деген үңгүттөгү суроолорду берип туруп кипайга сөзсүз түрдө киргизип койдук. Анын ичинде аспирантурага тапшыруу, диссертацияларды коркоо, мисалы биздин кафедрада азыр 4 докторантыбыз бар. 4 докторантыбыздын отчетторун угабыз. Докторант катары мына өзүнүн ишин жасоо менен бирге ушул кафедрадагы кипайга канчалык деңгээлде таасир этип атат да. Аспиранттардын жасап аткан иш аракеттеринде эгерде ошол биз айткандагыдай талапка биз талапты коюп атабыз ар бир аспирантыбызга, алар окутуучу сөзсүз түрдө 1 жылда 1 жолу эл аралык деңгээлдеги индекстелген журналдарга скопусту чыгарасың деген эле талаптарды коюп атабыз. Бирок алар аябай жакшы өздөрүнүн рахматын айтып атышат. Эгерде биздин аркабыздан ушундагыдай каттык бизге ушундай талапты койбогондо мүмкүн биз канчалык деңгээлде иш аракетибиз жылат эле учурда иш аракетибиз жакшы жылып атат деген ойлорду айтып атат. Мен сизди сөзүңүздечи бөлбөй угуп турам, анткени чындап мындай кубана турган иштерде мына чыгармачылык менен ушунчалык баягы иштин аасынан ясына чейин бүт ирети менен билгениңиз үчүн толкунданып сонун айтып берип атасыз. Мен ойлойм биздин телекөрүүчүлөр өзгөчө ушул академиялык жаатта эмгектенген кызматкерлерге бул как мындай көрсөтмө курал десек да болот да, ушундай тажрыйбаны колдонсо болот. Мына университетте өзгөчө макамга ээ болгондон баштап аймактагы көйгөйлөрдү чечүүгө дагы университеттин салым кылыш керек деген демилге менен иш алып барып атат да. А сиз айтып аткан көп проекттер ошо биздин аймактагы ушу мугалимдердин тажрыйбасын же болбосо мектептеги билим берүүнүн сапатын көтөрүүгө да багытталгандыгын байкадым да. Анан сиз ушул иштериңиз арасында мен дагы бир нерсени байкап жүрөм. Өзгөчө Кыргызстанга аттын кашкасында белгилүү педагогдор, ошол эле мугалимдер, кыргыз элине белгилүү Капыр Мадаминов агай менен, Дүйшөн Шаматов агай менен тыгыз иштешесиз. Ошолордун алкагында жасалган долбоор жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Биздин кафедра узак жылдар эми ишмердүүлүгүбүз билим берүү, окутуу, тарбия маселелеринин теориясын окуткан кафедра болгонубузга байланыштуу коомдо болуп аткан, айрыкча билим берүү жаатында болуп аткан кайсы бир маселе болбосун сөзсүз түрдө четке калбайбыз дагы. Биз ушул маселенин ичинде болушубуз керек деп түшүнөбүз да. Мына ошон үчүн биз мына педагогдордун дагы кимдин каерде кандай маселеси болуп атса, ошол маселелерге кирип өз үй пикирлерибизди айтып келгенбиз да. Мына ушундай кырдаалдардын ичинде болуп жүрүп биздин мына Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими учурдун дүйшөнү дейбизби, Капыр Маматкулович Мадаминов агайдын көптөгөн сабактарына катышып туруп, анан ошол 21 жылы биринчи жолу мен ушу кафедра башчы болгондон кийин анан кафедра менен акылдашып чогулукта ушул агайды анткени биз кафедрага чакырдык да. Биздин кафедрага доценттин милдетин аткарып бериңиз деп. Анткени Капыр Маматкуловичтин илимий ишмердүүлүгү биздин кафедра аркылуу кеткен да, биздин кафедрадан кеткен. Ошон үчүн өзүбүздүн аспирантыбыз катары кайра учурда өзүбүздүн ишмердүүлүгү аспирантыбыздын учурда ушулдай деңгээлге жеткен, анан чогуу иштеш биз үчүн аябагандагыдай ийгиликти жарата турчу болду да. Мына ошон үчүн анан биринчи жолу биз жанагы айтылып аткан, мен жогоруда айтып кеттим, ЖОЖ менен мектеп келечекти бирге курат деген долбоорду сунуштадык. Ошо долбоордун алкагында Капыр Маматкуловичти ошол баш кылып мектебин гимназияны баш кылып келишим түзүү максатында Капыр Маматкуловичке сунуш бердик биз. Биздин кафедра менен мектебиңиз келишим түзсө, ар тараптуу ал жерде окуу методикалык, илимий изилдөө маселеси, практика маселесинде, коомчулук ишмердүүлүктү жүргүзүү маселесинде бардык тармактан тигил колго алууда биргеликте иштешели, сиздердин мектебиңиздердеги тажрыйбаны биздин кафедра аркылуу жалпы ушул Ош областы эң кордегенде Ош шаары
анан калса Жалал Абад областы болобу, кайсыл областка болбосун биздин тигил дем бүткөн бүтүрүүчүлөр барат. Ошон үчүн ошолордун ошол көндөмгө ээ кылуу да сиздин тажрыйбаңызды алсак, андан сырткары сиз менен биргеликте кафедрага чогуу иш аракет жасасак, долбоорлорду мисалы канткенде сиздер практик катары мектепте кайсыл өзгөчө жактарыңыздар менен тигил ошондогудай жанагы ОРТнын жыйынтыгында ийгиликтерге жетиштиңиздер. Башка мектептер да ошондогудай ийгиликтерге жетишсин. Мына ошон үчүн сиздердин тажрыйбаңыздарды башка мектептерге да жайылтайлы биздин педагогика кафедрасы аркылуу деген ой пикирибизди айттык. Анткени биз мурунтан эле мен өзүм практик, теоретикмин, 10 жыл мектепте иштеп келдим. Мен азыркы жаштарга айтамын да, мектептин чоң казанында кайнамайын, теориядан билим берүү сәл беделин түшүрүп коет. Ошон үчүн сөзсүз түрдө практиканы билиш керек депчи. Учурда биз ошол сунуш берип келгенбиз, педагогика кафедрасы мектеп менен эмнени каалап атат мектеп, анан жогорку окуу жайынан. Анткени мектепке барганда мындай деп атышты да, жогорку окуу жайы бизге учурда деңгээли төмөн, кээ бир учурларда деңгээли төмөн кадрларды даярдап берип атат деген көйгөй чыккан ошол мезгилдерде. Ал эми жогорку окуу жайы атат. Мектеп бизге деңгээли төмөн окуучуларды берип атат, мектептен жакшы даярдалбай атат деген маселе коюлган да. Анан ошондон демек сен күнөөлүү, мен күнөөлүү деп жүрө бергенде маселе чечилбегендигин түшүнүп, бирдиктүү бир пикирге келдик дагы. Эми сен биргелешип иштейли, чогуу. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарайлы деген үңгүттү кылыптыр. Анан Капыр Маматкуловичти чакырып келдик. Анан ошол долбоордун алкагында шаардын бир топ мектептерине барып, семинарларды уюштурдук, тренингтерди уюштурдук, конок лекцияларды уюштурдук. Анан мектеп дагы эмнени каалап атат, ошол каалоолоруна ылайык иш аракеттерди жасадык да. Мына ушул өңгүттү анан агай бир эле эгерде биз уюштуруп аткан убактысына карап, бир эле мезгилде мектепке барып аттык практика, ал жакта мектептин каалоосу менен, суроолоруна жооп берүү менен да. Ошол эле учурда агай менен кошо барып атып, педагогика кафедрасына Капыр Маматкуловичтен сырткары кандай маселелер болуп аткан болсо, кошо жооп берип чогуу жүрүп аттык. Андан сырткары ушул эле биздин Ош мамлекеттик университетинин педагогикалык багыттагы факультеттеринин чоң залдарына атайын студенттер, магистранттар, аспиранттар үчүн уюштурдук. Демек практик катары сиздер теориядан окуп аткан маселеге практикада өз чыныгы кандай, чоң казан кайнаганда кайсы маселеге токтолуш керек деген үңгүттөгү маселелерге Капыр Маматкулович абдан сонун жоопторду берип атты. Анан мына ошонун алкагында агай экөөбүз биригип студент окуучулардын айым негизинде өз алдынча чегишмелүүлүгүн уюштуруу деген колдонмону жаздык. Ушул колдонмону анан учурда да ушул күнгө чейинки учурда актуалдуу болуп атат. Учурда ар бир адис болом деген педагогдун колунда ошол колдонмобуздун болуусу. Мына мисалы пикир жазуу, реферат жазуу, учурда биз жаңы креативдик ишмердүүлүк жасашыбыз керек деп атат. Ар бир жасалып аткан ишин чыгармачылык иш аракет жасаш үчүн ар бир адистин креативдүү болуусу, жаратман болуу маселесине келгенде биздин колдонмонун алып, ошол колдонмо аркылуу ошону дагы өзүнүн ичине сиңирип туруп кайра ишмердүүлүктү жасоосуна жакшы колдонмолордун болуусу. Агай менен биргеликте дагы алдыда чоң маселелерди коюп атабыз, дагы биргеликте чоң иш аракеттерди жасоо маселеси туруп атат. Ошол андан сырткары биз учурда Сулайман Рыспаев агайды кафедрага тарттык. Быйылкы жылы 24-25 окуу жылында чакырдык. Агайды өзүңүздөр билесиздер, мектептеги учурда окулуп аткан алипбенин автору. Учурда агайдын эмгектери, жазган ишмердүүлүгү айрыкча мына деңгээлдик технологиялар боюнча атайын агайдын куралы чыкты. Билим берүүдөгү деңгээлдик технологиялар деген эмгеги чыкты да. Бул деңгээлдик технологияларды боюнча атайын Ош мамлекеттик университеттин чоң залында магистрант, аспиранттар, студенттер үчүн атайын семинарды уюштуруп, агайдын өзүн магистранттарга онлайн форматында, айрыкча бизде азыр мыйзам жол берип калды да, гибриддик форматта сабак өтүү маселеси
элеси. Агайга биз ушул онлайн форматында магистранттарга сабак берип, анан кайра ошол жана студент менен мугалимдин ишмердүүлүгү СРСП деп коебуз. Ишмердүүлүгүндө агай келип, Капыр Маматкович дагы келип, чоң залда студенттер менен ошол өтүлүп аткан тематикалар боюнча жоопторду берип атты. Анан ошондо мына деңгээлдик технологиясы боюнча учурдагы биз мына ПИЗАдагы рейтингде эң төмөндөн биринчи орунда туруп калганыбызда окутуп атабыз деп атабыз баарыбыз. Бирок результат каякта болуп аткандын көйгөйүн чечүү маселесин койду да. Мисалы Блумдун таксономиясы боюнча деп биз 6 деңгээлдүү ой жүгүртүүнү сунуштаган болсок, ал канчалык деңгээлде иш жүзүнө ашты, канчалык деңгээлде биздигилердин жүрөгүнө жетти да. Ал эми Сулайман Ырысбаев агайыбыздын деңгээлдик технологияларын биз жанагы мугалимдердин квалификациясын өркүндөтүүгө келгенде мугалимдерге алдын өткөндө дагы абдан сонун таксономия деп айтып атабыз. Аны дагы биз Сулайман Ырысбаевдин таксономиясы деген ат койдук. Мектептерге барып ошондой дагы берип атабыз. Анда агайдын өзгөчөлүгү Блумга караганда ишмердүүлүктүн таксономиясы болуп атат. То есть ишмердүүлүктү, педагогикалык ишмердүүлүктү 4 деңгээлдүү иш аракет жасоо. Демек, биринчи кезекте маалымат берүү деңгээли, колдонуу деңгээли, көйгөйдү чечүү деңгээли, анан чыгармачылык деңгээли деп. Мына ушул учурда аябагындагыдай биз азыр учурда жакшы сөзүбүз бар го, тренд депчи. Тренд болуп атат азыр. Мага аябагындагыдай суроо талаптар көп болуп атат. Агайдын китептерин сурап, аябай келишет, студенттери сурап келет. Анан учурда өзүңүздөр билесиз, академиялык честность деп коет. Кээде студенттер өздөрү китептерди сурап келишет, анан китептерди берип койсок, кокусунан дагы китеп сатты деген сөз болбосун деп китепти бере албайбыз. Бирок ушунчалык эми суроо болуп атат. Анткени биздин педагогика кадрасы учурда тапшырмалардын банкын түзүүдө, БКФ деп коебуз. Тапшырмаларды түзгөндө бүтүн тапшырмаларды, деңгээлдик тапшырмаларды түзүү маселесин колго алып атабыз учурда. Ошондо тестти түзгөндө да деңгээлдик тест түзүү, ким деңгээли канчалык деңгээлде болуп атат. Кадрларды алганда дагы деңгээлдикти тапшырманы түзө аласыңбы? Суроо болобу, эссе жазуу болобу? Кайсы бир ишмердүүлүк жасаганда студенттин креативдүүлүгү канчалык деңгээлде болуп атат? Компетенттүү боло алып атабы? Демек, учурда биздин мына аттын кашкасына таанымал болгон биздин мына агартуучуларыбыздагыдай деңгээлге жетүүгө болобу деген. Анан биздин аспиранттарыбыз ушул жетекчи кылып алып атпайбы агайларыбызды? Ошолордо дагы ошолордун талапты ушундай катуу коюп атышат. Андан сырткары мына Диссоветте же башка университеттерден өзүңүздөр билесиздер, кыргыз этнопедагогикасынын атасы деп айтып келип атабыз азыр, Ахматали Алимбеков агай жылдай бизге курдегенде бир жолудан келип, сөзсүз түрдө семинар, тренинг өтүп кетет. Андан сырткары мына чет элден алайлы, эл аралык деңгээлде мына биз өткөрдүк. Назарбаев университетинин профессору Дүйшөн Шаматов, өзүбүздүн Ош мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү, агай менен биз өтө жакындан иштешебиз. Биз барып көрүп келдик, Назарбаев университетин тартып келип, атайын студенттердин алдына тартууладык. Ошол мынандагыдай шарттар түзүлүптүр, мынандагыдай программалар болуп атат экен, үйрөнүүчү маселе мындай экен. Агайга, агай биз да билбеген кандай маселелер бар, ошол боюнча мындай тематикада бизге өтүп берсеңиз экен деп, анан ошол биз берген тематикалар боюнча агай дагы конок лекцияларды өтүп берип атат. Ачурек токтоп болотунда Калдыбаева эжеке, учууну секретарь болуп жүргөн эжеке менен Дөлөн Бабаев агай менен ишмердүүлүктү жүргүзүүдө чакырып жасап атабыз. Деги эле аттын кашкасындай болгон, таанымал болгон биздин улуу педагогторубуздун, илимпоздорубузду кафедрага тартып, ошолор менен иштешкенге абдан аракет жасап атабыз. Эң сонун. Бул дагы мындай башка жамааттар бир өрнөк ала турган иш-чаралардын бири экен да. Мына Кыргызстанга же болбосо чет өлкөгө да аттын кашкасында мына белгилүү болуп калган биздин сыймыктуу инсандар менен иштешип атыпсыз. Мен учурдан пайдаланып, бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып атат. Мен сизди жакында эле бир жакшы бир эл аралык сыйлык менен сыйландыңыз. Ал КМШ мамлекеттеринин эң мыкты педагогу сыйлыгыңыз кут болсун. Ушундай элибиздин өзгөчө ушу келечек муундун сапаттуу билим тарбиясы үчүн күйүп бышып жүрөбүз. Ушу акыркы суроо бизде убакытта соңуна чыгыптыр. Келечектин мугалимдерине сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Бир 2 мүнөттүн ичинде ушул кеңешиңизди айтсаңыз, анан биз коштошсок болот. Келечектеги мугалимдерге мен эң негизги айта турган кеңешим, биринчи кезекте ар бир адис өзүн тааныса экен дейм да. Анткени адис катары, инсан катары өзүн тааныбаса, бул жашоодо ишмердүүлүктөрүн кипай бере албайт да. Натыйжага жетпейт, эффект болбойт. Инсан катары да, адис катары, кесипкөй катары өзүнүн алдына кайсыдыр бир эффектке, натыйжага жете турчу ылайыкталган максаттарды кое алса, ошол максатты
ишенимдүү түрдө ошол максатка ылайыкташтырып, натыйжага ылайыкташтырып ишмердүүлүгүн жасай бере турган болсо, келечекте чыгаан чебер окутуучу, чебер адис болот. Анан сүйүктүү ата эне, сүйүктүү тарбиячы болот деген үмүттөмүн. Ошон үчүн бардыгына мен ушул өзүн өзүн таанышын тилектейт. Эң сонун бул сиздин акыркы кеңешиңиз, насаатыңыз деп койсок да болот. Бир эле мугалимдер үчүн эмес, жалпы эле ар түрдүү кесиптин ээлерине багытталган кеңеш болду. Убакыт бөлүп биздин суроолорго жооп бергениңиз үчүн сизге биз ыраазычылык билдиребиз. Ушу баштаган ишиңиздер ийгиликтүү улансын. Рахмат сиздерге дагы. Терең ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кийинки жолу көрүшкөнгө чейин коштошобуз. Саламатта туруңуздар.